Köptük san. A barabar 10 жана 11 беттердеги боюнча буларды телефонду жазабызбы ошондо? Ооба. Буларды 10 беттегилерди эмени кошуп коюңуздар, кое туруңуздар. Средний родко жана эме жазыңыздар го. О, Е, Ё жазыңыздар го. Таштабайдыбы? Кайсы? Сыныпка. Убактысы бүттү. Алмаштырдыңбы дегени? Кайсыны? Нени? Батарейканы. Жок, басылай койду да, өчүнчү аны. Биз балкып жиберилишти. Сөкүнбө ана басылганбы? Kesip салат. Здравствуй. Алло, средний род айтып коюшпу кайра. Телефон жүзөм алып калды. Средний род деген жерге жана О, Е, Ё жаздык го. Ошол жака мыя кошуңуздар, тире коюп мыя. 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 Жанында балдары барлар, сураныч, кайра-кайра эле айттыра бербеңиздер. Микрофонуңуздарды күйгүзө бербеңиздерчи, сураныч. Мыя болсо дагы средний род болот. Мыя менен аяктагандар средний род болот. Мисал үчүн, время. Время десек, аягы я болуп атат. Аягы я болуп атат, бирок бул женский род эмес. Время десе, моя дебейбиз, моё дебейбиз. Моё время. Моё время. Моё время. Племя десе, моё племя. Моё племя. Моё племя. Моё племя. Мыя болсо моё деп айтабыз. Моё племя. Моё знамя. Менин туум. Знамя. Моё знамя деп айтабыз. Эми бул 10-чу таксичи. Жюри такси десе дагы бул дагы. Жюри дагы средний родто, такси дагы средний родто. Такси десе моё такси деп айтабыз. Моё такси. Моё такси деп айтабыз. Моё. Моё такси. Моё такси. Моё жюри. Менин калыстарым. Болгондордун дагы бардыгы средний родко кирип кетеби? Кайсы? И болгондордун бардыгы. Жок. Бардык эмес. Бул жерде ушул эки эле сөз. Эми астында мужской род, женский род, анан средний род деп 3 род турат, Бuyakta көр. Ошолорду эми сөздөрдү бөлөбүз. Мужской родко, женский родко, средний родко. Боль деп турат. Боль биринчи, оору. Боль, мягкий знак. Женский род. Женский. Моя боль. Женский родко жазасыздар аны. Женский род. 10-чу бет. 10-чу бет. Кыргызчасында жазабыз. Ата деп турбай, анан бол деп туруп, эме деп жазабыз, Ооба. Кааласаңыз жазыңыз. Кыргызчасын. Бериоза дейт. Аягы а менен болсо кайсы род? Моя. Моя. Женский род. Беседка. Беседка, женский род. Абрикос. Моя абрикос.
Abrikos. Moj abrikos. Atelje. Мое ателье. Мое ателье. Хорошо. Бабочка. Моя бабушка. Моя бабочка. Ошолордун Мой балкон. мой балкон. Ошол сөздөрдүн үстүнө эле мой, моя, моё деп жазып коесуздар. Мой, моя, моё. Мой, моя. Балкон десе, например, балкон мужской род, мой деп коесуздар. Мой балкон. Мой балкон. Библиотека. Моя библиотека. Айгерим. Море. Мой море. Море. Моё море. Мой. Мое. Моё море. Мое море. Моё море болот ооба, море. Музей. Мой музей. Мой музей. Шарф. Мой музей. Мой шар. Мой шарф. Мой щит. Село. Мое. Мое село. Хорошо. Мое село. Моя масло. Мое масло. Мое масло. Ага. Мое мыло. Ага. Мое мыло. Мое мыло. Моя аудитория. Аудитория. Ага. Мое общежитие. Мое общежитие. Мое мясо. Ага. Мой отец. Ага. Моя Мой мужчина. отец. Моя мужчина. Жок. Мой мужчина. Аягы А менен болгон, аягы А менен аяктаган мен, бирок ал эркек. Мужчина. Мужчина. Мой мужчина. Хорошо, все. Очень хорошо. Так, эми андан кийин 11-бетте. 11-бетте бул кичирейтүү. Ай, ушул жерде мен түшүнбөй калдым да, ушул 10-беттеги средний родда азыр мия менен аяктаса средний род деп түшүндүм. Бирок мужской роддо аягы ал болуп атпайбы сөздөрдүн? Очень хороший вопрос. Мужчина деген. Коя турыңуз, пожалуйста. Спасибо большое, огромное спасибо всем вам. Так, эме мисал үчүн папа десек, аягы А менен аяктап атат, бирок анын жынысы мужской род. Ошон үчүн аны моя папа дебейбиз, бирок мой папа дейбиз. Мой папа. Ал эрежеге баш ийбейт. Мо жердеги сөздөр эрежеге баш ийбейт. Экинчи столбиктин ичиндеги мо, экинчи клетканын ичиндеги сөздөр папа деп турат. Бул мужской род, ата, мужской род. Юноша, өспүрүм, жигит. Ал аягы А болгону менен эрежеге баш ийбейт. Бул эркек. Мужчина, мырза. Бул дагы сөздүн аягы А, формасы А, бирок өзү жынысы эркек. Ошон үчүн аны моя деп айтпайбыз. Моя мужчина деп айтпайбыз. Мой мужчина, менин мырзам деп күйөөңүздү мактайсыз. Мой мужчина деп. Дядя, тайке дейсиз. Аягы Я менен аяктап атат, бирок тайке ал мужской род, өзү жынысы. Эрежеге баш ийбейт. Судья десек, это тоже аягы Я болгон менен бул дагы мужской род. Староста десек, аягы А, бирок бул женский род эмес. Моя деп айтпайбыз. Мой староста. Кофе, аягы Е болуп атат, бирок мужской род. Мой кофе дейсиз. Моё дебейбиз, эстеп калабыз. Ушул эле сөздөр, ушул жердеги сөздөр эле эрежеге баш ийбейт. Ушуларды эстеп калышыбыз керек. Эми андан кийинки бетти кыскача түшүндүрөйүн. Кийинки бетти бул кичирейтме зат атоочу. Кичирейтме дегенде мындай. Кыргызчада бар го, шаар, шаарча дейбиз. Шаар, шаарча. Шаар десек чоң шаар, демек шаарча десек кичинекей шаар. Сызык, сызыкча дейбиз. Сызык десек чоң сызык, сызыкча десек кичинекей сызыкча. Китеп, китепче. Че мүчөсү бар кыргызчада, кичирейтебиз. Эми орусчада
Mo kızıl menен belgilеп koyup dur go. Ok, ik, ochk, echk, enk деген на. Ошол бетте кызыл менен турат. Көрдүңүздөрбү? Ушулар кыргызчадагы ча деген мүчөнү берет. Например, ключ десек, ключ, чоң ключ. Ключик десек, ключик, кичинекей ключ. Кичинекей ключ. Шкаф, шкаф. Шкаф. Чоң шкаф. А шкафик десек, ик койсок, кичинекей шкаф. Шкафик. Дождь, жамгыр, чоң жамгыр, аябай. Дождик десек, кичинекей жамгыр. Бир аз жамгыр жаап өткүн, мындайча айтканда. Бир аз кичине жамгыр жаап өтсө, анын эмне дейбиз? Дождик. Дождик. Андан кийин лом десек, чоң лом, а ломик десек, кичинекей лом. Кичинекей. Стакан, чоң стакан, стаканчик десек, кичинекей стакан. Дом, үй, домик, кичинекей үй. Иттердин үйү же болсо домик, кичинекей. Бул бетти ушундай эле жазып коесуздар. Кийинки бет, көптүк сан. Караңыздар, А барабар И. А барабар И же И. На. Мен экраныма караңыздар. А барабар И. Бул дегени эгерде сөздүн аягы а тамгасы менен аяктаса, көптүгүн жасоо